Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду. Бүгүн 20-сентябрда финалдык кармашта болгариялык Тайбе Мустафа Юсейн менен күч сынашып, аны 5-3 эсебине жеңип алды. Эскерте кетсек, кечээ кыргызстандык спортчу биринчи кармашында мексикалык балбан кыз Алехандра Ромеро Баниланы 8-0 эсебинде жеңсе, андан кийинки таймашта япониялык спортчу Юкако Каваинди утуп алган. Чейрек финалда Тыныбекова украиналык спортчу Юлия Ткач Астапчукту 9-6 эсебинде утуп, жарым финалга чыккан. Аны менен бирге ал келерки жылы Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына да жолдомону ала алган. Жарым финалдык беттеште Тыныбекова Түндүк Кореялык Йонг Сим Римди 7-0 эсебинде уткан. Маалымдай кетсек, Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыккан кыргызстандык спорт тарыхындагы 3-чү спортчу болду. Буга чейин Балбан Канатбегалиев жана Жоламан Шаршенбековдор финалга жетишкен. Поздравляем наши Бишкеня, скажите, каково стать чемпионкой мира? Столько лет шли к этому, 10 лет мы шли к этому, благодаря моим тренерам, моим болельщикам. Вот и настал этот день. Я поздравляю вас. Айсулуу, өлкөбүздөгү эң алгачкы чемпион болдуңуз. Ошол сезимдериңизди айта кетсеңиз. Мен жеңишимде менин мекениме, менин көрмандарыма, жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Поздравляем, поздравляем. Круто.